Түз эфирде жаңылыктардын түшкү чыгарылышы, аны мен Зайырбек Чуманалиев таныштырам. Саламатсыздарбы? Москвада массалык мушташка катышкандыгы үчүн Кыргызстандын жарандары жоопко тартылды. Бул тууралуу Кыргызстандын Россиядагы элчилиги кабарлайт. Дипломаттык өкүлчүлүктүн маалыматына ылайык 9 январда Москва шаарынын Таган районунда кыргызстандыктардын катышуусунда болгон массалык мушташтан улам милициянын Таган райондук бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан кылмышка шектүү катары 2002 жылы туулган Кыргызстандын жараны кармалып, жана 2 жараны административдик жоопкерчиликке тартылган. Элчиликтен тиешелүү суроо талап Ички иштер министрлигинин Таган райондук бөлүмүнө жөнөтүлдү. Маселе элчиликтин көзөмөлүндө турат. Жогорку кеңештин бүткүл комитети парламенттин түзүмүн колдоого алды. Бүгүн 12 январдагы парламент жыйынында Жогорку кеңешинин түзүмү каралууда. Алгач парламент депутаттары бүткүл комитет тартибинде иш алып барып, ага депутат Бакыт Төрөбаев төрагалык кылды. Андан соң Жогорку кеңештин түзүмү боюнча түзүлгөн комиссиянын төрагасы Султанбай Айжигитов баяндама жасап, Жогорку кеңештин түзүмүн кароодо 2 багытка өзгөчө басым жасалды. Анын бири парламенттин ишинин натыйжалуулугун арттыруу, экинчиси казынаны үнөмдөө. Ага ылайык төраганын 3 орун басарын шайлоо жана 8 тармактык комитет түзүү сунушталууда, деди. Талкуу маалында депутат Адахан Мадмаров комитеттердин аталышын кайрадан карап чыгуу керектигин билдирди. Муну менен катар депутат Мирлан Самыйкожо төраганын 3 орун басары көп экенин белгилеп, мурда 120 депутат болсо, анын ичинен 2 гана төраганын орун басары эле. Эми 90 депутатка 3 орун басары кылуу туура эмес. Андыктан сунушту кайрадан карап чыгуу зарыл, деди. Ушундай эле пикирге токтолгон Өмүрбек Бакиров шашылыш иш алып баруунун кереги жок экенин баса белгилеп айтты. Ал эми депутат Улан Примов ишти алдыга жылдыруу үчүн комиссия сунуштаган түзүмдү кабыл алуу керектигине токтолду. Депутат Жанарбек Акаев да сунушту колдоого алуу зарылчылыгын кошумчалап, 3 орун басардын ордуна экөөнү шайлаганда эле үнөмдөө болуп калбайт. Жакшылап мыйзам жазып эле казынага көп акча түшүрүп койсок болот, деди. Талкуу соңунда бүткүл комитет тартибинде иштеген парламент сунушту колдоого алды. Бүгүн парламенттин жыйынында номер 30 Ысык Ата округунан Жогорку кеңештин депутаты болуп шайланган Акбөкөн Таштанбеков ант берди. Эскерте кетсек, депутат Акбөкөн Таштанбеков сыртка чыкпоо тил катынын негизинде бошотулган. Буга чейин Акбөкөн Таштанбековго карата кылмыш иши козголгон. Өткөн жылы 6 декабрда улуттар аралык жана аймактар аралык кастыкты козутуу боюнча кылмыш жаза жоопкерчилигине тартууга макулдук берген. Ошол эле күнү депутат айыпталуучу катары алып келинип, Бишкек шаарынын 1-май райондук соту ага тергөө мөөнөтү аяктаганга чейин камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасын тандаган. Залкар обончу, композитор Рыспай Абдыкадыровдун бүгүн туулган күнү. 20-кылымдын алпырчысы, кайталангыс обондору менен карапайым калктын эсинде азырга чейин популярдуулугун жоготпой келе жаткан Рыспай Абдыкадыровдун көзү тирүү болгондо бүгүн 81 жашка чыкмак. Кыргыздын чыгаан ырчысын анын замандаштары, өнөр инсандары жана мамлекеттик ишмерлери эскеришти. Бүгүн Рыспай Абдыкадыров атындагы филармонияда Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, таланттуу обончунун мааракесине арналган чакан эскерүү кечеси болуп өттү. Быйылкы жылы Абдыкадыровдун 81 жылдыгына арналган иш-чаралар, сынактар ар бир облусту өткөрүлдү. Ал чыгармачылык жолунда 300дөн ашуун обон жараткан. Бирок эл арасында 100гө жакыны гана белгилүү. Мындан улам коомчулук арасында белгилүү болбогон ырларын жайылтуу максатында сынактар өткөрүлдү. Эмгегинин басымдуу бөлүгү сүйүү темасында. Анын обондорунун жаралганына канча жыл өтсө да кыргыз классикасына айланган. Рыспай Абдыкадыров 1994 жылы 12 сентябрда 53 жашында узакка созулган оорудан каза болгон. Сөөгү Оштогу Сулайман тоонун этегине коюлган. Мен ушул Залкар менен болгон 3 жолу жолугуштум. Ушул жолугушуу менин тагдырыма аябай чоң таасир калтырды. Рыспай Абдыкадыров карынап Рыспай Сагыр дастан деген 2 бөлүктөн турган дастан жаздым. Ал Рыспай деген 6 томдуктун 4-томуна кирди. Ошондой эле Рыспай Абдыкадыров карынап Гүлдөр неге ыйлашат деген 5 көшөгөлүү музыкалуу драма жаздым. Ал мына Ошто коюлуп гран-прини утуп кеттик. 100 жылдар аны тана албайт. 100 жылда Рыспай жаралбайт. 100дөн 1 ырын Залкардын мен деген ырчы жаза албайт.
өрдүйіне жатқан асқаны, ырыс пайдай бирөө да нота менен казалбайт. Ал эми Кыргызстанда COVID-19 коронавирустук инфекциясынын 4-чү толкуну башталганын Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, өлкөдө омикрон штаммынын 2 учуру Бишкек шаарында жана Чүй облусунда катталды. Эске салсак, акыркы суткада коронавирустун 465 учуру аныкталып, 2 адам каза тапты. Кыргызстанда бир сутка ичинде коронавирус жуктуруп алган 36 медициналык кызматкер катталды. Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришкенде, Бишкекте 20, Баткен облусунда 1, Жалал Абад облусунда 1, Ысык Көл облусунда 5, Ош облусунда 2, Чүй облусунда 6, Талас облусунда 1 учур катталган. Жалпысына республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 7102 учур катталды. Алардын ичинен бир суткада стационардан айыгып чыккандар катталган жок. Үй карантининен 5 медициналык кызматкер айыгып чыкты. Жалпысына республика боюнча 6924 медициналык кызматкер айыкты. Ардактуу көрүүчүлөр, мына ушундай маалыматтар менен бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Ал эми ушул жана башка маалыматтарды Ош ТВ Чекит KG сайтынан жана башка социалдык түйүндөрдөгү баракчаларынан окуп, кенен тааныша аласыздар. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын.